чиліктер, ең чоң қиын чиліктер жаңағы тосқондықтар бөледі. Айыл шаруасында бізде айыл шаруасы негізгі бағыт болған анша-мұнша қиыншылықтар болған, болып келе жатқан жерден ошол жаңағы койка долбоор келгенге чейин техника жағынан жаз биздин айылдар дыйкандарга кичине кыйынчылыктар болуп аткан, эми азыр ошол буюрса техника келгенден кийин бир аз да болсо жеңилдеп калды. Жана талапчылык жумуштарды иштетүүгө жеңилдик пайда болду десем болот. 이 농사에서 그냥 일반적인 어려움들도 똑같이 겪고 있었고, 그 일반적인 어려움 중에 가장 어려웠던 점이 농기계가 부족해가지고 어려움이 있었는데, 아까도 별로 간다이 골도 덕화를 기다려주는데, 아무래도 많이 있었어요. Бүгін койка долбоор аркылуу конкреттүү жооп мындай колдоолор болду. Эң биринчи башынан бул жанагы органикалык айыл чарба боюнча кеңири түшүнүп алды деп ойлойм биздин дыйкандар. Экинчиден ушул инфраструктураны курууга жана ошол менен бирге жанагы айыл чарба техникаларын бизге колдоо катары конкретно берди. Булар жанагы портер машинасы, 2 трактор, шайман менен. Бул да болсо ошол биздин органикалык дыйкандар үчүн эң чоң жардам деп ойлойм. Конкреттүү жардамдар берилген. Азыркы учурда ушул техникалардын жардамы менен дыйкандарга абдан чоң жеңилдик болуп жатат. 일단 첫 번째로 저희 현장사무소 저희 사업을 통해서 진행되고 있는 세미나 및 교육 활동을 통해서 유기농 지식 공유가 많이 이루어지고 유기농 지식 수준이 많이 제고되었고요. 그리고 지금 현재 건조장부터 건조 설비까지 앞으로 지원 예정인데, 건조장 건축부터 시작해서 농기계 1톤 트럭하고 트랙터, 쟁기 등 농기계 지원까지 기존에는 없었던, 망간조합에 없었던 그런 농기계들이 많이 지원되고 있어서 앞으로 좀 유기농 이행 시 조금 어려움 없이 유기농업 이행이 가능해질 것 같다, 그런 말씀하셨습니다. 하나 더 물어보고 싶은 게 있는데, 아까 애로사항에서요, 농기계가 부족했다고 하셨잖아요. 네. 그 농기계가 부족해서 구체적으로 어떻게 어려움이 있었는지. 미린치수로도 шайбандардын шаарындар жок болгондуктан кыйынчылыктар бар болду деп айтпадыңыз беле? Ошолор боюнча детальный ошо кандай кыйынчылыктар болгонун ошону айтып бере аласызбы? Калган шаймандарды жасоо өзүбүз эми жасап алдык, бирде көбү. Эми ошолорду кичине баягы материалдык жагынан бир аз кыйынчылыктар болду. Анан өзүбүз ошол кооперативдин балдары менен акча чогултуп, ошонун эсебинен анан ошол бир аз кредит алдык. Ошонун эсебинен жасадык. Шаймандар жетпеген, ошончо шаймандар. Нерсени колго киши жалдап, акча төлөп жасатчыбыз. Анан ошол техника келгенден кийин ошол кишилердин ордуна ошол техника иштеп, бизге бир топ материалдык акча жагынан эконом болду да, мындайча айтканда. Кандай семинарлар аркылуу? Ушул биринчи органикалык айыл чарба боюнча ушу биздин дыйкандардын түшүнүп алганына ушу бирден бир себеп болуп койко болду. Ага чейин биз эми бир аз адамдар билсе керек, бирок бул ушул органика жөнүндө боюнча эч түшүнүк жок болчу. Анан бул жерде койка
көп семинарларды уюштурду, айылга келип чогулуштарды өтүп, бизге ошо жанагы көп окууларды өткөрдү. Ошонун негизинде дыйкандар органика боюнча кеңири түшүнүп алышты. Ошол жанагы окуулардын биринде сиздердин агроном ким Нурбек мырза жана ИСО боюнча ошол кандай ошону кандай жасоо, ошону кандай колдонуу боюнча бул органикалык жанагы эмелерге каршы, бул ооруларга жана вредительдерди кандай дейчи, зыянкечтерге каршы, жана ооруларга каршы бирден бир ушу органикалык каражат катары ошону биздин дыйкандарга өздөрү келип практика жүзүндө көргөзүп, үйрөтүп чоң жардам беришти. Ошону дагы колдонуп жакшы натыйжа алдык. WhatsApp'та ошол аркылуу ар дайым ушу Койканын кызматкерлери, балдары, кыздары кабар берип турушат. Же болбосо телефон аркылуу чалышат, же өздөрү келишет айылга, маман айылына келип ошолор жөнүндө кабар айтып турушат. 추천이나 이런 거를 해주는 건지 아니면 그냥 단지 소식이 있어서 그냥 이걸 해봐야겠다고 생각하시는 건가요? WhatsApp группадан ошондой сообщениялар келгенде ар ким өзү окуп эле бияка барыш керек сөзсүз түрдө деп ар ким дыйкан ал өзү үчүн өзүнө керек ошол себептен ар ким өзү чечим кабыл алып эле барышат. Ал жерде эч кандай кыйноо деле жок. Сен барасың, сен барбайсың деген сөз болбойт ал жерде. Ошол ар ким өзү барат ошол группадан уккандан кийин. Койка долбоор тарабынан көрсөтүлгөн колдоо кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Бул эми Койка долбоор тарабынан көрсөтүлгөн колдоолор жакшы чоң колдоо болду деп эсептейм. Андан кийин ушул биздин айылдагы дыйкандарга бул Койка долбоору абдан чоң стимул болду. Анткени бул азыр дүйнө жүзүндө ушул органикалык айыл чарба боюнча жакшы көп нерселер жаңыдан чыгып атат. Чыгып келген бизге ошо жаңыдан келип ушул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча бир жакшы эме болду. Дыйкандарга стимул болду. Ошол органикалык айыл чарбасы кандай пайда алып келет, мындай мурунку иштеп жүргөнгө караганда эми азыр ошол өндүргөн ошол эмени өндүргөн нерселерди сатууда, аларды сактоодо органикалык жол менен өстүрүлгөн нерселердин сакталышы, сатылышы дагы иштеген багытында дагы чоң өзгөрүүлөр болду. Эми 5-су келечекте кандай күтүүлөрүңүз жана пландарыңыз бар? Келечекте Құдай бұйырса ошол эми Койка долбоорунун негизинде инфраструктура курулуп кала турган болсо, алдыда ушул кооперативдин жакшы келечектеги жакшы ойлору бар. Ушул органикалык айыл чарбасын Кыргызстан ушул биздин район областка кеңири таркатып, ушул деги эле ушул өндүрүп аткан товарлардын баардыгын ушул органикалык түрдө өстүрүү, ошо органикалык түрдө ошону элге жайылтуу, ушундай пландарыбыз бар. Анан ушу кооперативди Кудай буйрса келечекте дагы кеңейтип, ошол жанагы инфраструктураны дагы кеңейтүү боюнча, ишке киргизүү боюнча ошол пландарыбыз бар. 일단 가장 기본적으로 고이카 사업에서 지원받은 그 인프라, 트랙터라든가 쟁기, 그리고 앞으로 지원될 건조장, 건조 설비 등을 활용해서 유기농 재배법으로 생산된 약초들을 가공 및 판매할 계획이 있으시고요. 그런 가공 및 판매 활동을 통해서 조합의 규모를 늘리고
조합의 활동을 좀 더 적극적으로 이끌어낼 수 있는 이끌어낼 수 있는 그런 발판이 고위급 인프라를 통해 이루어질 수 있을 것 같다고 말씀하셨고요. 그리고 이제 앞으로 유기농법을 이행하는 데 있어서 이제 본인들이 몰랐던 지식이나 본인들이 몰랐던 그런 정보들도 앞으로 계속 지속적으로 현장사무소 SNS 계정이나 아니면 현장사무소 활동을 통해서 계속 공유받고 앞으로 계속 유기농법 이행에 좀 적극적으로 참여하는 의지가 있으시다고 앞으로 현장사무소가 해줬으면 하는 세미나나 그런 주제에 대한 주제 같은 게 있으신지. Эми биз талкуулап семинар планировать окутуулар уюштурабыз. Ана ошол процесстер кандай бир темалар боюнча, эмне боюнча өтүп берсеңиз жакшы болмок деп. Ошо кайрылуу бар ошо эмне дейишти. Окутуу боюнча кандай тема боюнча. Эми азыр азыркы убакытта ушу декандар эми азыр бошоп калышты жумуштанчы. Анан кийин ушундай семинарлар ушул азыркы убакытта өтсө жакшы болот эле. Ушул баягы эле ушул органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүү боюнча ошолорго бизге азыр эмелер жетишпей атат, ошо каражаттар. Ошол дүйнөсүндө азыр ошо эмне каражаттар колдонулуп атат, ошол жөнүндө бир маалымат болсо, анан кийин ушул өндүрүлгөн товарларды сатуу боюнча бир маалымат, жакшыраак маалымат жардам болсо жакшы болмок биздин декандар үчүн. Эң негизгиси ошол сатуу эсепкелип атат. Бизде азыр ошо сбыт боюнча, ошо сатуу боюнча ичине бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Ушул азыркы убакта биз түз ошол өндүрүлгөн нерсени түз өздөрү эмеге сата албай атат. Сатуу боюнча продукттарды сатуу жолдору боюнча. 일단 지금 농한기 때문에 많은 국민들이 지금 좀 여유로움가 있으신데요. 이럴 때 세미나를 현장사무소에서 지금까지 해온 것처럼 세미나를 또 이렇게 좀 진행해 주셨으면 좋겠다는 의견을 주셨고요. 지금 가장 첫 번째로 유기농 자재에 대한 세미나를 한번 해주셨으면 좋겠다. 유기농 자재를 어디서 구하고 어떤 자재를 사용해야 되고 어떻게 그 구매를 어떻게 활용할 수 있는지에 대해서 유기농 자재 관련된 세미나를 한번 해주셨으면 좋겠고, 두 번째로 생산해낸 유기농 상품을 판매하는 데 매우 어려움을 겪고 계십니다. 판매처를 찾고 어떻게 어디에다가 판매해야 될지 모르고 가격 형성을 해야 되는데 그 가격 협상을 제대로 못하기 때문에 가격도 이제 낮은 가격에 팔리고 이런 문제들이 있어서 이런 유기농 상품 판매에 대한 방법, 어떻게 바이어를 찾을 수 있는지에 대한 그런 세미나를 좀 해줬으면 좋겠다는 말씀이시죠. 뭐 나야보다 벌써 여러분 같이 보실 네, 보시고 나야보다 같이 하시? 여러분 같이 하고 지금 같이 ошо уже апрелде башталат, бирок марттан даярдыктар башталат да үрөт тазаламай, рассадаларды ошол убакыт болуп калат. Ошо декабрь, январь, февраль 3 айдын ичинде бош болушат да башында. 일단 보통 일반적으로 12월, 1월, 2월 이렇게 농한기로 생각하시면 될 것 같고요. 보통 3월부터는 이제 종자나 아니면 이제 그해 재배해야 되는 그런 자재들 좀 정리하고 해야 되는 활동들을 해야 되기 때문에 3월부터는 조금 일을 바쁘고 4월부터 본격적으로 재배 시작합니다. 뭘 라마스게